Hurmatlı kespeşler, hurmatlı Almaz Akıncanoviç. Bir neçe jolu aytaladım sizge. Uşul bizdin atkarı birligindegi айыл өкмөттөрдүн, шаар мэрлеринин кызматтык унаасы жоктугун. Ушуну Адылбек Алишевичтин өзүнө менден чоң салам айтыңызчы. Мен муну зериккенден айтып аткан жокмун, же кылар иш жоктон айткан жокмун. Ошо сиз биздин талап кылып атканыбыз силердин жүзүңөрдү ошолор көргөзөт. Айыл жеринде эмне иш болуп атканын жетише албайт эч жагачы. Өткөндө АТРден айланасындагы жерлердин территориясы чоңойгондугуна байланыштуу айыл өкмөттөрдүн бара турган жерлерде кызматтарды көбөйдү деп айтып атабыз. Эми ушу кызматтык унаны чечип берип койбойсуздарбы? Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, Жылдыз Эсенбековна, кызматтык унаа боюнча бир протоколдук тапшырма бериңиздерчи бул боюнча. Экинчи маселе. Өткөндө жанагы аргандай маселеди көтөрдүм эле мен. Жана методисттердин, мугалимдердеги методисттердин, райондордогу, гаранодогу методисттердин айлык майыналары аз экен деп. Ушул боюнча сиз мага маалымат беришиңизге эле берген жоксуз. Алмаз Акынович. Эмне болуп атат ушул боюнча маалымат берип койсоңуз. Ошондой эле жана мектеп директорунун орун басары айлыгы көтөрүлгөн эмес. Бала бакчалардын жетекчилеринин айлыгы көтөрүлгөн эмес. Ошондой эле жанагы мектептердеги техничкалардын айлыктары көтөрүлгөн эмес. Мына азыр каникул келет, каникул башталды уже. Мектептерде ремонт кылыш керек, техничкалар жок. Анан өткөндө төрагабыздагы маселе көтөрдү эле, жана биздеги жеңил скутерлер менен мопеддер боюнча дагы көтөрдү эле. Мына мен бүгүн азыр маалымат алдым. 24-жыл менен 25-жылдын салыштырмалуулугу 71 кырсыктан 283 кырсыкка көбөйгөн. Каза болгондордун саны 2-ден 6-га көбөйгөн. Ал эми жаракат алгандардыкы 74-төн 319-га көтөрүлгөн. Кече жакында мен өзүм бир аз калды ушул кырсыкка кабылып калыштан. Мен канча жылдык айдоочулук стажым менен ушу оң жактан кырчылып дагы жакшы көрүп калдым да, мен күзгүдөн көрүп калдым, ошон үчүн токтоп калдым. Булар менен катуураак иштебесе болбой атат. Ушу скутерлер менен жанагындай номерлери да жок. Каскаларды кийип алган, ачкин таанып алган, кийим зарлам, жаш балабы же чоң киши билбейсиң. Эми кебетесине карап деле айта албайсың анын ким экенин. Ушу боюнча дагы протоколдук тапшырма берип жакшыраак иштебесек, бул жөндөн жөн жалаага калып калып аткан айдоочулар да көп болуп атат да, күнөөсү чак айдоочулар да. Эми балким сот аркылуу акталышы мүмкүн, тергөө аркылуу акталышы мүмкүн. Бирок ошого чейинки убаралары көп адамды кыйнап коюп атат да, көп айдоочулар кыйнап коюп атат. Рахмат чоң.